Ассаламу алейкум туғандар. Самый транспортабельный Европадан келген, Польшада шыққан Полька жана Палана деген сорттогы көчөттөр сатылат. Казып берсек 30 сом, өзүңүздөр казып алсаңыздар 20 сомдон. Кыргызстанга адаптация болгон 2023 жылы жазында, 22 жылы күзүндө эгилген көчөттөр. 23 жылы түшүмүн алганбыз. Азыр мына көчөттөрдү казып атабыз. Кыргызстанга адаптация болгон, мындай аябай сонун тамырлары, сонун өрчүгөн, оорусу жок. Мындай көчөттөр сонун, живой. Эгестер үстүнө 5 сантиметрден тупрак көмөстөр. Сууну коёсуздар, 3-4 күндө бир суу коюп турсаңыздар. 3-4 айдан кийин Кудай кааласа түшүм берип баштайт. Июнь, июль айларынан баштап. Кышка үшүк түшкүчө берет. Үшүк түшкөндөн кийин ооруп саласыздар. Кайра кийинки жылы дагы чыгып, дагы июнь, июлдан баштап түшүм берип, кышка чейин үшүк жүргүчө бере берет. Дагы ооруп саласыздар. Көңдү саласыздар, азыкты бересиздер. Азот мочавина жебейт. Сотигине 3 килограммдан ашпайт. Самый адаптация болгон, транспортабельный, бир жумага чейин мөмөсү езилбейт, мөмөсү чоң, кагөрүктөй болгон. Кайнатсаңыздар 10 килограммга 7 килограмм сахар жей турган. Мөмөсү варенасы да аябай коюу болот. Максимум 7 килограмм чейин сахар кетет 10 килограммга. Андан кийин немеси бир жумага чейин мөмөсү езилбейт. Тоңдурсаңыздар ошол бойдон тоңдурса болот. Кышындасы живой малина жесеңиздер болот. Компот кылып, сок кылып, йогурт кылып ичсеңиздер болот дегендей. Россияга, Казакстанга экспорт кылсаңыздар болот. Азыркы самый популярный болуп аткан Полька жана Палана сорттору. Оптун баасы ошол 30 болот. Өзүңүздөр казып келсеңиздер 20 сомдон. Көчөт деген жайнайт меке. Аябай сонун, адаптация болгон. Дагы айта кетчү нерсе, Кыргызстандын аба ырайына көнүп калган. Дагы немеси азыр эгсеңиздер, мына жамгыр, нымдуулук мезгилде жакшы тез көктөйт. Чыгып көрүнүп калган 3-4 айдан эле мөмө кирет. Уругу дагы майда болот, бая тиштин кычыгына кыпчылып. Берки местный малиналарга окшоп бир күндө эзилип кетпейт. Варенасы да бир күндө вареня кылбасаңыз, бир күндө терип, бир күндө сатса эзилип кетет го местный малина. Булар бир жумага чейин чыдайт мөмөсү. Мөмөсү бир жумага чейин чыдайт. Көң менен эле күлдары сепсеңиздер боло берет. Мындай алма багдарактын ортосуна ээп койсоңуздар, быша берет. Жаш көчөттөрдүн арасынан чоң көлөкө жерлерге болбойт. Бир жумада бир суу ичет. Азыкты ошол көң менен эле күлдары жейт. Азот мочавина жебейт. Аябай сонун көчөттөр. Чамдаңыздар, убакыт бар пока. Эгип тигип, жок дегенде үйгө жегилик же коммерческий максаттагы эгип пайдаланып неме кылсаңыздар болот. Азыркы картошка сабизден көрө 1000 эсе түзүк көп эгиндерге караганда. Самый кирешелүү. Мөмөсү минимум 200дөн түшпөйт ат баасы. Бишкектерде 250-300ге чейин болуп атат. Ошого байланыштуу мына көчөткө кимге керек болсо заказ кылыңыздар. 0504 29 29 89 номерине кайрылсаңыздар, Ош, Жалал абад, Баткен областтарына доставкасы менен салып беребиз. Ушул номерде М-банк дагы бар. Ошого акчаңыздарды которуп кайрылсаңыздар болот. Көчөттөр аябай сонун. Полька жана Палана сортундагы көчөттөр. Адаптация болгон. Аябай сонун. Чамдаңыздар, кимге керек болсо. Эгер өзүңүздөр келип казып кетсеңиздер 20 сом, биз казып берсек 30 сом. Мынакей, балдар келип казып атышат, кимге керек болсо. Көчөт аябай көп, толтура. Жетет баарыңыздарга. Самый главный, транспортабельный. Варенасы коюу болот, сахарды аз жейт. Тоңдурсаңыздар ошол бойдон тоңот. Плюс жактары чыкса көп. Бою 1-1,20 см, 1,5 жетпеген деңгээлде өсөт. Шпалеранын асталап калат, бой тик өсөт. Анан ысык жерге дагы, суук жерге дагы Кыргызстандын көп жерине тез адаптация болуп, эң бат үйрөнгөн, дыйканга жеңил, для начала ким малина кылам деп атса, ошол адамга мындай үйрөнгөнгө, башка кылганга акчасы дагы жеңил, түшүмү дагы башка кымбат сорттордон калышпайт. Бардыгы багышка, суу беришке, кароого эле карайт. Ушундай туугандар кыскасы. Кимге керек болсо заказ кылыңыздар, чамдаңыздар. Пока убакыт бар.